Гагарин көчөсүнө 100 метр аралыктан ушул үй сатылат. Жакшы жери газ, канализация центральный. Туугандар түзмө түзөлөр менен байланышасыздар. Мектеп, бала бакча центральный көчө, Гагарин көчө да жакын болуп калат. Төрт тарабынан забор, дарбаза, навес, кошумча курулуш, чоң кызыл кирпичтен салынган үйлөрү туугандар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Үй ак ортодо жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн туугандар Гагарин көчөсү жана Тулпар көчөнүн кесишинен киресиздер. Киргенде эле мынакей 100 метр аралыкта сатылуучу үй жайгашкан. Жана ошондой эле бул жерден жүргөн туугандардан автобустар, машиналар көп эле бар. Бир аз чыгышапка жүрсөңүздөр Тагай би жана Гагарин көчөнүн кесилиши болуп калат. Гагарин көчөдөн туугандар өйдө карай бир 100 метрдей жүрсөңүздөр жолдун чыгыш тарабында мынакей ушул үйдү көрө аласыздар. Дарек Тулпар көчөсү биринчи дарек туугандар. Жалпысынан участогун аянты 4 сотук, 4 бурчтуу туура формадагы участок болуп, узун туурасы 16 га 25, эң эле түндүк чек араны туугандар. Могу жерден башталат. Түштүк чек арасы болсо, аркы кошунага чейин көчө тараптан забор дарбазасы, калган тараптарынан дагы забор дарбазалар орнотулган. Жолдор мынакей кенен, электр энергиясы бар, прожекторлорго чейин орнотулган, суусу бар, природный газ, центральный канализацияга чейин полный бар экен туугандар. Анан тупик көчө, бул жагынан уже көчө токтойт, ашыкча машина жүрбөйт туугандар. Тагай бидеги мектеп жакын, плюс могу жерде бала бакчасы дагы бар. Автобус жүргөн Гагарин центральный көчөгө дагы жакын эле аралык. Автобус менен бир жакка жумушуңуздар болсо, мынакей участоктун бул тарабынан дагы забору, алды тарабында чоң навеси бар. Автобусуна киресиз туугандар, жана айткандай чоң навес ылдый тарабына көп эле машина койсоңуздар болчудай көрүнөт. Брусчатка менен жасалган. Бул жерде жаңы салынган, узун туурасы 11,9 болгон кызыл кирпичтен салынган үй. Сырткы тараптан жылууланган, анан көчө тараптагы заборго чейин дагы аралык, фундамент көрүп тургансыздардай бийик куюлган. Үйдүн негизги кирүүчү эшиги мондай эки тараптуу тепкичтен киресиздер. Андан кийин бул жагында летний кухня отоплениянын качолу, участоктун чыгыш төрүндө мондай кошумча курулуштар. Калган киши аркы төрүн очокона же бир цех катары колдоносуздарбы? Келгенде карап көрөсүздөр. Сиздерге азыр эми туугандар үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Эми туугандар коридор, бул жагында кухнясы. Отопление батареялары, паровое отопление. Топтар ушундай чоң залда, түштүк тараптан терезелери. Бул жагында сатылгандар бир спальный бөлмө, документ мынакей караңыздар. Кызыл китеп, техпаспорт, канализациянын документтери полный бар туугандар. Спальный бөлмө, анан бул жагында туугандар душ, унитаз, жууган машинанын орду, чоң ушундай бөлмөдө жайгашыптыр. Жаткан центральный канализацияга кошулган, жанынан раковина орнотулуп суусу чыгарылган туугандар. Анан жана айткандай бул жерде кошумча курулуштар, мондай эшиктерине, терезесине орнотулган. Крышасын жабуу керек, ылдый тарабына мындай стяжка коюлуптур жарым бөлүгүнө. Анан суу чыгарылып, бул жака кирсеңиздер коридор. Бул коридордун да калган бөлмөсүгө өтүп кете аласыздар. Онда негизинен жанагындай квартирный бизнеске расчет алынган окшойт. Могу жагы душ болсо, бул жагы 2 бөлмө боло тургандай болот. Мында отоплениянын качолу жана ошондой эле летний кухня туугандар. Баасы туугандар $115,000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен содулашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0507 16 97 21. 0507 16 97 21. Лайктан басыңыздар, ошондой үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.